Дагы кыскача маалымат Нарматованы УКМКга Balamdı şu mına bugün 25 güngө çamalap ketip atat. Şu güngө çeyin görgözgөнгө деле мындай бетме-бет эме кылганга деле мүмкүнчүлүк бербей атат. Бул кандай эмне себептен деле билбейм. Мен энелик жүрөгүм эзилип бүттү ушумалга чейин. Билбей калдым балам кандай эмне деп айтышымды деле, эмне деп эме кылышымды деле билбей калдым. Şu men şu бийликтен суранарым ушу баламды чыгарып беришсин ушу. Неге мындай кылып атышат? Билбедим балам, билбедим. Мен мына орукчан болчумун. Балам ушу больницага апарып көрсөтүп аткан. Бир жагынан келиним ооруп аткан. Орукчан келиним. Балдарым мына ыйлап атат канча күндөн бери. Атам каякта, атам качан келет деп. Аларды көрүп отуруп, өзүм андан беш бетер сыздап кеттим. Билбейм буну. Балдар ыйлап мына сыздатып атат менин жүрөгүмдү. Бир туугандар отурат сыздап. Мен чыдабай калдым, мен эли. Чыдабай энени мынтип көп какшатып, көп ыйлатышпасын. Бийликтегилерди деле эне төрөгөн, эне баккан. Энени мынча какшатышат, мындай ыйлатышат энени. Бул эр жүрөк балдар эне деп бардыгы эле эне төрөгөн. Эне баккан, эне мээримин көргөн адамдар мындай жасабаш керек, мындай ишке барбаш керек. Эненин жүрөгүн сыздатпасын мындай. Мен баламды чыгарып берсин, башка эч нерсени сурабайм мен. Бийликтен энемди, баламды чыгарып берсин. Айыбы болсо мейли эле деп кичине көксөм суу отурат эле. Айыбы жок болсо эмне үчүн кармайт? Айыбы жок да менин баламдын. Айыпсыз эле үйдөн базак алып кармап кетсе жакшы болобу? Балдарын чыркырат, үйгө келип алып үйдүн бардыгын текшерип, огулуп, бугулуп болбойт мындай. Мындай мыйзамсыздык ишке барышпасын. Жогоруда отурган төбөлдөрдөн суранамын ушу. Башка жумуш толтура ошолорду жасасын. Мыйзамсыз балдарды энелерди чыркыратып деп камай беришпесин. Жашынан эле ушул бөлөк мына ушумалга чейин бөлөк жакта деле иштеп жүрдү, элге журтка жардам берип жүрдү, кичинесинен эле. Башынан эле кичинесинен бери эле ушундай боорукер болом. Баламды бошотуп берсин. Айыбы жок отурат балам, не кылайын? Айыбы жок отурат.
Мен Урайымов Мирландын эң улуу эжеси болом. Атым Элза. Көптөн бери ошо эним акыйкатсыздык менен отурат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, билип атасыздар. Апам ноду ыйлап отурат. Мирлан өзү юридический образованиясы бар. Андай мисалы үчүн мыйзам бузуулук менен андай комментарий жазганга мен ишенбейм. Бул эми саясий куугунтукка учурап атат. Мен эми ишенем, бийликте отургандар адилеттүү болуп, ошо энибизди чыгарып беришет деп ишенем. Ишеним чоң. Мындай түшүнбөстүктөр болуп калды окшойт да. Мирлан өзү андай жолго барбайт да. Андай комментарийге өзү айтып аткандай юридический образованиясы менен антип андай чектен ашкан сөздөрдү, комментарийлерди жазганга вообще жол бербейт. Жол берген дагы эмес. Бериш керек депчи. Жок достор, бербеш керек. Ал бериш керек дегендердин бардыгын мен кемчонтойлор деп айтамын. Катуу тийсе катуу тийсин силерге. Бирок сууну, жерди сакташ бул биздин эркектердин милдети. Бул илгертеден калган, ата бабаларыбыздан калган жер, калган суу. Мирландын келиним дагы азыр состояниясы өтө оор. Өзүнүн дагы инвалидности бар, бир жак бөйрөгү иштебейт. Анын 4 кичинекей балдар бар, несовершеннолетний. Мирлан эми бул үй бүлөнүн башчысы катары бул үйдү обеспечивать эткен ошол Мирлан. Ошондуктан азыр дагы келиним жок, эмеге больницага очередной эмеге кеткен, обследованиясына. Ошо акыбалдары оор азыр. Кичинекей балдары бар, эң чоң кызы 11 жашта, эң кичүүсү 3 жашар баласы. Балдары атасын сагынып атышат. Күндө ыйлашат. Бул жакта апама дагы кыйын болуп атат. Булардын балдарын ыйлаган көрүп апам эзилип бүттү. Кичине адамгерчиликтүү болуп, сиздерде да ата эне болуш керек. Ошо ойлоп, жакшы чечим чыгарып берип, адилеттүү чечим чыгарып беришиңерге биз ишенебиз.